Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен түстөрү боюнча ой бөлүшмөкчүбүз. Анда алгач жагымдуу маанай тартууласак, баарыңыздарга билимдүүлүктү, аракетчилдикти, ыймандуулукту, сулуулукту, тырышчаактык, акылдуулукту, мээримдүүлүктү каалаймын. Анда окуучулардын түскө карата мамилеси боюнча алардын окуу материалдарын өздөштүрүүсүн алдын ала аныктоого болобу? Ушул суроонун айланасында жооп бөлүшсөк, анда кызыл түстү тандаган окуучу өтө кумарлангандыкты, берилгендикти, шыктангандыкты билдирүүчү дилгирленгендиктин, ышкыбооздуктун өңү. Эгер бул өңдү сиз сүйсөңүз, анда тайманбас, эрки күчтүү, бийликти чексиз сүйгөн, ачуусу чукул, күйкөлөктөгөн адамсыз. Мүнөзүңүз ушуга туура келет. Андан кийин кызгылт сары өңдү тандаган окуучулар булар өнүккөн жана ашкере кыялкеч адамдардын сүйгөн түсү болот. Андан кийин сары түс. Сары өң бул адамдын интеллектүүлүгүн билдирет. Алар адамдар менен тартынбай мамилелешет. Сары өңдү тандаган адамдар. Бул өң сабырдуулуктун символу болуп саналат. Сары өңдү жактыргандар өзүнүн сүйүктүү адамдарынын арасында ушунчалык элпек, мамилеге жакшы, тартынбаган, көптү билүүгө кызыккан, чөйрөгө тез эле адаптация үйүр алып кете турган адамдар. Алар өзү жактырган нерселерди рахат алуу менен ийкемдүү келишет жана өзүнө адамдарды тез эле тарта ала турган инсан катары көрсөтө алат. Ал эми жагымсыз чөйрөгө шектенген маанайда бир маанилүү маселенин үстүндө ой жүгүртүп жаткандай түр көрсөтүп, адамдар менен сүйлөшкүсү келбегендей абалда болуп, өзүн анча жакшы сезбейт. Ал эми күрөң түстү тандаган адамдар бул баланын билиминде проблемалар бар экенин, кандайдыр бир айкенелеп турат. Анын чындыгында анын үй бүлөсүндө кыңыр иштер бар экендигин белгилеп туруучу түс бул. Андан кийин күрөң түс. Күрөң түстү тандаган окуучулар жана ошого түспөлдөш өңдү бутуна өтө ишенген адамдар жогору баалашат. Ал эми боз түс. Бул боз түстү ушунчалык өз алдынча билимин алууда эринип, көбүнчө жолдошторунун айткандарын пайдаланган жалкоо окуучулар ушул түстү тандап алышат. Ал эми бозомтук түс бул кандайдыр бир чечим кабыл алуу жөнүндө көпкө талкуулап, ишенбөөчүлүк, шектенүүлөргө дуушар болгондорго таандык. Бул өзүн өзү өзгөчө көкөлөткөндү жаман көргөн жана андан корккон адамдар жактыра турган түс болот. Ал эми көгүлтүр өңдү. Бул дайыма байкагыч жана ар нерсени талдай билүүгө жөндөмдүү болгон окуучулар артыкча жакшы көрүшөт. Эгерде алар кандайдыр бир нерсе тоскоолдук кылса, анда көпкө чейин көңүлүн бир жерге топтой албай кыйналышат. Андан кийинки түс жашыл түс. Жашыл түстөгү тандаган адамдар булар артыкча артык көргөн башка адамдардын таасиринен коркот жана өзүн өзү мунун жолун издей баштайт. Жашыл өңдү жактырбагандар карапайым проблемалардан жаа бою качат. Кыйынчылыктар алар үчүн кол жеткис бийик.
Ал эми кызгылт көк өңдү тандаган окуучулар өзүнүн мугалимин, өзүнүн устатын урматтаган адамдар болот. Алар тереңирээк жана көбүрөөк билүүгө аракеттенишет, дилгир болушат. Кылдаттык жагы да бар. Кызгылт көк өң жагып калган адамдар эмоциялуулукту жана сезимталдуулукту ушунчалык жогору коюшат. Алардан акыл эс чабыттары жетик келип, сыпайыгерчилик жактырган адамдарды суктандырат. Ал эми жагымсыз чөйрөдө жогору сапаттар басылып калганда байкалат. Бул түстү көбүнчө бардык жагынан өсүп өнүккөн, төп келген адамдар тандашат. Кызгылт көк түстү. Анда эмесе азыр күз мезгилинде бардык түстөрдү жолуктурууга болот. Күз мезгилинде кайсы гана түстү көрбөңүз, боекчу келип боегондой сонун түстөрдү кездештирүүгө болот. Асманыбыз ар дайым ачык болсун. Анда сак болуңуздар, саламатта калыңыздар. Кырдаалга байланыштуу үйдө болуңуздар. Мен сиздерди жакшы көрөм. Кийинки сабакка чейин жолугушканча.